күнүнө мисал калса адамга 99 проблема келип туруш керек. Эгерде проблема келбей калса, анда сен жөн эле жашап жүрөсүң. Эч качан эгерде кимде ким бир проблемасы болбосо, бир күндө бир жолу такыр болбосо, чалынып жыгылып кетпесең, же болбосо батиңден айрылып кетпесе, анда сен субханалла коркунучтуу жашап атасың анда. Кээ бирлер айтышы мүмкүн да, мындай, мен эмне үчүн проблема баштадым? Ал жакшылык да өзү проблема экенин унутпаш керек. Жалаң эле жакшылык болуп аткан болсо, демек бул дагы сен үчүн проблема. Анткени ошол жакшылыктын дагы кээ бир кемчилиги болот. Bir erkek bir sonun bir emnege tuş boldu, bir ayalga tuş boldu. Bir ayal bolsa sonun bir erkekке tuş boldu. Карасаң баары идеальный болгондо болот. Бирок эмнекен бир нече убакыттан карасаң баласы жок болуп калды. Идеальный экөө туш болду. 6 жыл сүйлөшкөн болчу, 20 канчадан гүлдөр кеткен болчу, канча подарка болду. Кайнатасы премьер-министр, кайненеси вообще башка укмуш бүт тарабы, 4 тарабан келишкен бирөө болдуң. Бирок эмне болду? Алла бала бербей койса. Акчаң бар. Бирок миң жок. Акчаң бар. Бирок поддержкаң дагы бар. Бирок сен эмне болуп калдың? Жанагындай бир психологический неуравновешен болуп калдың. Сен өзүңдү күнүгө жашап аткан жашооңдо бүт нерсең бар. Бирок бир нерсе кемтик болот экен дайыма.